Эттин басына жетиптир деген укканмын. Жазга чейин 100ге чыгабын, Алла билет аны. Только Алайдан келип атат. Жалал-Абадтагы базарларда ири картошкалардын 1 килограммы 66 сомго чыкты. Ал эми бир аз майдарагын 55 сомдон алууга болот. Көтөрүлгөн баа жарандардын наразычылыгын жаратты. Бизге нормально, бирок кымбаттады. 2 эсе кымбат. Канчадан алчыңыз мурда? Муну 100 сомго 3 кило эле, азыр 200. 200 сомго 3 килограмм. Бирок кымбаттаптыр да. Ол картошка мындай болгон эмес да өзү. Быйыл ошо эттин басына жетиптир деген укканмын. Бирок азыр келип эми сурап атам да. Эми эт кымбаттаса, картошка арзаныраак болгону жакшы болот эле да. Адамдарга кыйын эле бирок. Эт да кымбат болсо, картошка кымбат болсо, ошол эми кымбат болсо дагы алып жейбиз да, эмне кылабыз? Бирок арзаныраак болгону жакшы болот эле. 30, 35, 40, 45, 50 болуп бара, акыры ушу 65 болду. Эми жазга чейин 100ге чыгабын, Алла билет аны. Сал арзан болсо элге жакшы да биз. Эми алган пенсиябыз 6000, 7000 болсо анан кийин кайка продуктубуздан асманга учуп атса. Бизге ошол пенсионерлерге чындап арзандаса болсо керек, а? Ортомчулар кымбаттатып кетип атат. Эми аны билбейбиз. Эми мурун 35-40 болуп аткан, аны бат эле кымбаттап кетти го. 50-55 белем 60-65. Жалал-Абадтагы ушул базарга картошка Алайдан келип жатат. Сатуучулар баанын өсүшүн былтыркы түшүмдүн аз болгону менен байланыштырат. Базар баасы картошка бышкан маалга барып турукташып калышы мүмкүн экенин айтышат. Немеден Алайдан келип атат да. Башка жактан картошка жок, только Алайдан келип атат. Анан көлдүкү Бишкекке келет, аны угуп атабыз 80 сом маркетте деп угуп атабыз. Жаңы картошка чыгып, майда эгилет, майда бышат, майдын аяк орто ченинде бышат да. Ошондой эле түшпөзө билбейм, июнь айларда түшүшү мүмкүн да. Ага чейин түшүшүн билбейбиз. Алла билет биягын. 10 килодан коёбуз. Бул абалдан кийин Жалал-Абадта арзан картошка сатуучу түйүн уюшулду. Демилге шаардык мэрия тарабынан ишке ашып, азырынча Ысык көлдөн 25 тонна картошка алынып келинген. Анын 1 килограммы 50 сомдон болуп, бир адамга бир каптан ашык картошка сатылбайт. Береке Жашылча базарында соода түйүнү уюштурулган. Учурда азыр картошка 50 сомдон сатылууда. Ошого карап туруп дагы калган картошка саткан ишкерлер картошканын баасын төмөндөткөн. Эми азыр бүгүнкү күндө ошо баалар төмөндөтүп стабилдештирүү болгонго чейин бул акция долбоор улантылат. Картошка быйыл ушу кымбат болуп атат да. Ал айлык десек, мисалы үчүн базарда 70-60га чыгып кетти. Эми ушуну кичине көзөмөлдөп, кичине арзаныраак түшүрүп берсе бизге жакшы эле. Азыр берде 50 сомдон болгон болсо жакшы экен да, эми кичине ыманга жугуштуу да, 50 сом чыдасак боло турган. 60-70 болсо бизге окшогон пенсионерлер ала албай калат экенбиз. 2024-жылы Жалал-Абад облусу боюнча жалпы 8300 гектар аянтка картошка айдалып, 130 000 тонна түшүм жыйналган. Деген менен ал облус калкын толук камсыздоого жетпейт. Мындан улам быйылкы жылы көбүрөөк аянтка картошка эгүү тапшырмасы коюлган. Картошка менен биздин област негизи толук менен биз камсыздай албайбыз. Бизде Ысык көл облусунан, Нарындан, Алай районунан бизге картошкалар келет. Буга чейинки өзүңүздөргө Өзбекстанга картошка экспорт болгондон байланыштуу бир аз баганын өскөнү белгилүү болуп турат. Бирок ушуну алдын алуу максатында бизде район шаарларда теңдөө максатында уюштурулуп, ярмаркалар уюштурулуп турулат. Баанын өскөнүнө байланыштуу жакында эле биз структураны бекитүүнүн алдында картошканы аянтын көбөйтүү боюнча райондогу агрардык өнүктүрүү башкармалыктары менен сүйлөшүп, аянтты көбөйтүү, элге жеткирүү боюнча тапшырмалар жеткирдик. Картошка Кыргызстандагы социалдык мааниге ээ болгон азык-түлүктөрдүн катарын толуктайт. Баанын өсүп кеткенинен улам суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлиги картошканы экспорттоого убактылуу чектөө киргизүү маселесин карап жатканы кабарланган. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.